машыгуу алгач чуркоодон башталганына байланыштуу бул кыздар күнүмдүк тренировкасын мына ушинтип башташат. Бүгүн алар бир канча чакырымга чуркап келишти. Эртең кыздар үчүн маанилүү күндөрдүн бири. Анткени республикалык күрөш боюнча таймаш өтөт. Күрөшкө эң керектүү болгон ыкмаларды убагында колдонуп тушка ээ болгон Элина күн сайын тренировка кылып машыгып турат. Анын ийгилиги дагы тынымсыз машыгуу болуп саналат. Көбүнчө коронный приему жамбаш, бросок. Ошол приемду көбүнчө кылам. Анан боковой проход. Жамбаш кандай? Жамбаштан алабы? Мындай захватка кирип, захватты күчөтүп туруп, мындан кылып туруп жамбашты салат. Бул рисковать эткен прием 4 балл. Чапканда 4 балл берилет. Заковер түртүп баратканда жамбашты колдонуп кетсе болот. Дагы прогиб бар. Анан со стойки проход деген бар. Мындай. Мен көтөрүп туруп чыгат. Ошого 4 балл берилет. Эң биринчи международный соревнованиям Өзбекстанда болгон. Аяктан 3-чү орун алгам. Ошол деген мындай чоң соревнованиямдын биринчиси болгон ошол Өзбекстан. Ошол жактан 3 болуп калган. Ошондон кийин колдоп келет. Эжени көрүп сиңди өсөт дегендей бул кыздардын көпчүлүгү бири-биринин ийгиликтерин көрүп күрөшкө келишкен. Ар бир таймашка эгиз коздай болуп ээрчишип, бири-бирин колдоп келе жаткан кыздардын келечекте болгон көз караштары жана ошондой эле мүнөздөрү ар кандай. Биздин агайыбыз Жапаров Мухтар Капарович, биздин агайыбыз дүйнөдөгү эң мындайча айтканда аябай жакшы адам, эң мыкты тренер. Биздин агайыбыз бул айылга деген күнүгө канча шаарынан келип кетет, 12 километр алыстыктан. Биз агайыбызды сыйлайбыз, менетин актаганга аракет кылабыз. Негиздеген кыздарга күрөшкө катышкан тренерлерге оор эле кыздар бар тренерлерге. Анткени кыздар балдардай эмес, кыздар деген характери менен болот да. Бир кызга катуу айтып алса, бирөөсүнө жылуу айтып койсо, тиги таарынып калат. Бардыгына бирдей мамиле кылыш тренер үчүн аябай оор да. Биздин агайыбыз ошо баарыбызга бирдей мамиле кылып, баарыбызга жетишет. Кыздардын деген негизи характери аябай оор болот да. Кыздарга бир күнү жаман сөз айтып койт, эртеси уже тренировкага келбей калат да. Ошонусу жаман да, кыздардын характерининчи. Анан кыздар көбүнчө мындай таарынчаак болушат. Анан биздин агайыбыз ошо баардык характерибизге, мүнөзүбүзгө чыдап келет да. Демек, спортчунун ийгилиги албетте күчтүү тренер менен байланыштуу. Жапаров мыкты спортчуларды айылдан чыгарайын деген максаты менен Ысык Ата районунун 1-май айылында эркин күрөш боюнча кыз балдарды машыктыра баштаган. 17 жыл ичинде бир топ спортчуларды чыгаруу менен бирге бүгүнкү күндө өзүнүн демилгеси менен республикалык таймаш өткөрүп келет. Эми бизде азыр мисалы бул кыздарымдын ичинде дагы бар. Азыр мен айта албайм да, эмне себеп дегенде өзүңөр бул жерде айыл. Анан бул спортко көп акча кетет. Айылда мисалы спортто режим кармаш керек, 2 мал тренировка болот. Көзүм жетет, Кудай буйруса, ушу кыздар 6 кыздын ичинен бирөө чыгат деп эле ойлоп атам. Кыздардын күрөшкө түшкөн күнү дагы келди. Адаттагыдай эле балбан кыздарыбыз бири-бирине дең күч берип жатты. Күрөш бир күнгө созулуп, аягында жыйынтыктоочу дамал келди. Кыздар бир күн кечке күрөшүп чарчашты. Кандай кыздар, мына жакшы күн болду. Элина бирге машыккан кыздар менен жакшы орундарга ээ болуп, эми апасы жана эжеси менен үйүн көздөй бет алышты. Кыздарынын ийгиликтери менен сыймыктанган эне бүгүнкү күрөштө башынан аягына чейин болду. Албетте ал аябай толкунданасың, өзүң кошо күрөшүп аткансып, жеңилип баратса кыйкырып,
кошо приемдорду айта калып, биринчи жеңишке ээ болгондо аябай толкунданып кубанычта болгонбуз. Ар бир кармаш ачканда болгон жан дүйнөм менен берилип эме кыласың. Азыр биз ошо мен көбүнчө кошулуп кыдырып жүрүп. Өзүм деле 2 жыл катышкам. Ден соолугума байланыштуу катыша албай калдым. Анан менин жолумду сиңдим улап кетип баратат. Сиңдимди бүт жерден колдойм, түшүнөм сиңдимди. Анан ал да күрөшүп атканда өзүм да күрөшкөндөй болдум. Ошо толкундандым аябай, бирок 3-чү месте алды, молодец. Ушинтип бир күн кечти. Алдыда дагы балбан кыздардын көптөгөн ийгиликтери бар. Ийгиликтерге алар ата-эне жана машыктыруучусу менен биргеликте жетишет.